Keyinki суроо мындай философиялык суроо экен. Акылдуулук, кыйтырлык, эстүүлүк, кытмырлык ушул түшүнүктөрдүн мусулман дининдеги сооп күнөөлөрүнө токтоло кетсеңиз дейт. Акылдуулук, урматтуу бир тууганым, Кудайдан берилген нерсе. Кудайдан берилген касиет, аны адам өзүнүн аракети менен өстүргөнгө мүмкүнчүлүк алат. Эгер өстүрбөсө бул май басып кетет. Ушундай таланттуу балдар эгер алар окулбай калса, үйрөтүлбөй калса, кийин жөн эле келесе болуп калат, урматтуу бир тууганым. Кудайым берген акылды өстүрүп, өнүктүрүү керек. Көчөттөй болот да, башында акыл болот, бирок ошону өстүрүү керек. Акылдуулук жана эстүүлүк. Акылдуулук менен эстүүлүктүн айырмасы, урматтуу бир тууганым, эстүүлүк бул хикматтуулук деген сөз. Көп деле акылы болбошу мүмкүн, көп илимий нерсеге анын там парасат жетпеши мүмкүн, бирок ар нерсени өзүнүн ордуна коюп, адамдык мамилени ордуна коюшу мүмкүн. Тагыраак айтканда, эстүүлүк бул, урматтуу бир тууганым, билим, ал эми акылдуулук бул деген илим. Ал эми кыйтырлык менен кытпырлык бул экөөнүн бардыгы эле экөө бири-бирине окшошкон маселе. Кээ бир адамдар, айрыкча кыйтыр адамдар өздөрүнүн кыйтырлыгын башка бирөөлөр билбейт деп ойлой берет да, башка бирөө алдап койгусу келет. Ошон үчүн кыргызда сөз бар, сөз чынынан бузулбайт деген. Эгер дайыма чындыкты кармана берсеңиз, эч убакта сөзүңүз бузулбайт. Адамдар бирөөнү алдайм дейт, бирок билгиле, Кудайым эч качан эч кимге эч нерсени алдатпайт, ар нерсе өзүнүн орду менен кете берет. Бул дүйнө салымы кашык. Элдер аманат кылып сизге берүү үчүн төмөндөгү суроолор жиберишкен болчу. Биринчи, инвалид баласы бар келинге бир досум үйлөнгөн. Ал оорукчан бала үчүн мамлекет тарабынан берилген пособие акчасын бардык үй бүлө мүчөлөрүнө иштетилсе болобу? Деги эле инвалидтерге берилген пособие кимге адал, кимге арам дейт. Пособие ошол баланын өз муктаждыгына болуш керек. Эгер ошол үйдөгү казан аяк жалпы болуп калган болсо, анда ошол тамак аш жеп аткан болсо, анда пособияга берген акчадагы жалпы тамак ашка кирген болсо зыяны тийбейт. Бирок жалпыга аралаштырып жиберип, инвалид болгон бала ашка кала турган болсо, бул убакта күнөөкөр болуп калат. Биринчи өзүнүн акысы толук түрдө болуш керек. Экинчи суроо, шука аттуу балыкты жырткыч деп жесе болбойт деп укканбыз. Суроо, шука, акула балыктарын жесе болобу? Балыктардын бардыгын жегенге болот, китке чейин. Сахабалардын риваятында, ошол пайгамбардын доорунда киттин этин жегенбиз деп айтылган риваяттар бар. Балыктын бардыгын жесе болот. Деңиз жаныбарлар. Үчүнчү суроо, көп жылдан бери өзүн мусулманмын деп жүргөн адам айван кичинекей кызды кордоп, зордоп жүрүптүр. Анын жазасын кантип берсем болот? Же Аллах өзү жазаласын дешин керекпи? Ал азыр кадырман карыя болуп Бишкекте жүрөт, кантип жазаласам болот дейт. Самасут деген бул туура эмес маселе. Сен көрүп турсаң деле жазалаганга укугуң жок сеники. Анткени сен балким ката көргөнсүң, балким туура эмес жыйынтык чыгарган болушуң мүмкүн. Эгер боло берди эшик ачып койсо, кантип сага деле бирөө келип доомат кылып туруп, самасут кылып койсо, көп адамдар жөн эле өлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн муну сотко бериш керек, же күбөлөр аркылуу жазалаш керек, урматтуу бир тууганым. Эгер анда күбөлөр табылбай калган болсо, анда барып айтып коркутуш керек. Эгер ушундай кайталай турган болсоң, анда мен сени шермендеңе чыгарам деп, анан дуа кылыш керек, Кудайым жазасын берет. Бирок жөн эле ушундай кылганга мен көргөм деп барып, ага жаза колдоно турган болсоң, ал туура эмес болуп эсептелет. Төртүнчү суроо. Бирөөсү аялдар кашын терсе күнөө, тербесе күнөө эмес деп айтса, кээ бирөөсү аялдар кашын терсе күнөө эмес, тербесе күнөө дейт. Кайсыл жооп туура? Аялдарга кашын терген болбойт, кашын терген күнөө болуп эсептелет. Бирок каштан сырткары болгон жүзүндөгү түктөрдү алганга болот. Мисалы үчүн бирөөнүн кашы менен бетиндеги түктөр жабышып кеткен болсо, ушакка чейин кашын коюп албайт да. Ошо каштын өзүн калтырат дагы, калгандарын терип койсо болот. Аялдарга кашы менен чачына тийгенге болбойт. Эгер чачы биттеп кетсе же ооруп калса, кыскарса бир жөн, өстүргөн жакшыраак болот. Эркектерге ошол эме жанагыдай бетиндеги түктөрүн алганга болбойт, ал сакалдарын койгон жакшыраак болот. Анан көбүнчө сакалын койгон жакшыраак дегени булардын ден соолугуна пайда болот экен, урматтуу бир тууганым. Эркектер сакал койгон, булардын ден соолугуна көбүрөөк пайда болот, жана бул эмне сүннөт болуп эсептелет. Аялдар кашын терген жакшы эмес. Эмне үчүн жакшы эмес десе, Кудай Таалам кашка берген ар бир түк, урматтуу бир тууганым, сенин ден соолугуң сактап калганга салым кошот.
Sen ter degенде билесиңби, териң көзүңө кирип кетпей, кашык менен бул жака кетет деген сөз болот. Андан башка дагы биз билип билбеген көптөгөн нерсеси бар. Каш жөн эле ушу жаратканда эле капкара болуп сулуу болсун үчүн эле Кудайым жараткан эмес, ал анын бир гана себеби сулуу болгон. Андан башка дагы көп мунун функционалдык милдеттери бар да. Ошону жукартып, мисалы үчүн тишиң 32 тишиң бар да, 11-ин алып койчу, кантип тамак жеп атасың? Ошондой кылып атасың да, 11 тиш жок, жеп атасың, желбейт, башка болбойт, тыгылып, мына ошондо каш терип койсоң дагы ал өзүнүн функциясын жоготкон турматы бир тууганым. Мына ушундай.